Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда социалдык фонддун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенгулович социалдык камсыздандыруу жана пенсияларды төлөө маселелери боюнча брифингин баштайбыз. Бүгүнкү брифингде Түз Ободон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп угаласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг председателя Социального фонда Кыргызской Республики Ирсалиева Медера Эсенгуловича. Брифинг по вопросам социального страхования и выплаты пенсии. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телекомпании и медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менка ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Медер Эсенгулович, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизге дагы ушул элдин арасында дагы аябай көп суроолор болуп атат. Ушу пенсияны кандай кылып алабыз, кандай төлөнөт деген ооз-эки түрдө дагы кат жүзүндө, электрондук түрдө көп суроолор келип атат. Ошолорго бир сыйра токтоло кетелик. Бүгүнкү күндө республика боюнча 670 миңден ашык пенсионерибиз бар. Анын 55% бул ар кандай банктар аркылуу алышат, 45% болсо бул почта кызматы аркылуу алышат. Бүгүнкү кырдаалга жараша бул пенсиянын таратылышы штаттык түрдө өзүнүн убагында толук каржыланат. 9 апрель күнү биз ошол акчасын толук кандуу которуп беребиз. Бул банктарга дагы и почта кызматына дагы. Алыс жерде жашаган пенсионерлер банк аркылуу алып жүргөн пенсионерлердин баардыгына тең мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Почта кызматкерлери ошол карточка аркылуу, пост терминалдар аркылуу жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө почта кызматында 257 РСК банкынын пост терминалдары бар. Андан тышкары 119 Айыл банктын пост терминалдары бар. Ушул пост терминалдар аркылуу толук кандуу өз убагында пенсиялардын баардыгы тең үймө-үй үйлөрүнө, колдоруна жеткирилет. Мындан тышкары дагы бир токтоло кетчү нерсе, карточкасы жок, бирок банктык касса аркылуу алып жүргөн пенсионерлерибиз да бар болчу. Алардын акчаларын дагы толук кандуу ошол почта кызматы үйлөрүнө жеткирип беришет. Бул боюнча мен ойлойм, баардык пенсионерлер ушу бүгүнкү кырдаалга байланыштуу бул шарттарды туура түшүнүп, туура кабыл алып, өз убагында аласыздар деп. Пенсиянын төлөнбөй калышы боюнча эч кандай коркунуч жок. Толук кандуу бүгүнкү күндө 3 миллиард 962 миллион сом суммасында 1 айлык керектелүүчү пенсиябыздын өлчөмү толук каржыланып, өз убагында төлөнөт. Мындан тышкары жана кээ бир райондордо толук өзгөчө кырдаал кирген райондордо, Бишкек шаарында жана башка райондо алыс жашаган райондук борборго жетишпеген карточка алган пенсионерлердин баардыгы тең, дагы бир жолу кайталап коеюн, почта кызматкерлери аркылуу үймө-үй кыдырып жеткирилет. Андан тышкары биз ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кээ бир райондордо банктар дагы өзлөрү толук кандуу пост терминал менен жеткиргенге да мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, кечээки күнү урматтуу президентибиз тарабынан айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол коюлду. Бул жерде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн убагында төлөбөй калгандыгы үчүн жанагы пени штрафтык санкцияларды токтотуу боюнча каралып атат. Андан тышкары
жеке ишкерлерге камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу дагы каралып атат. Булардын бардыгын бүгүнкү күндө биз токтом долбоорун даярдап өкмөткө киргизип атабыз. Бунун убакыттарын кайсы баягы периоддордун бардыгын тең ушул өкмөттүн токтому аркылуу кимдерге качан пеня салынбайт экенин ошонун баары тең өкмөттүн токтому аркылуу белгиленет. Андан тышкары ушул эле убакка байланышкан убакта камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөй албай же болбосо карыздары көбөйүп кеткендери болгон болсо, булардын дагы ошол узартуу төлөөнү узартуу мөөнөттөрүн берүү дагы каралып атат. Бул мыйзамда каралды. Ал эми кайсы убакытка чейин кандай кылып узартуу боюнча бул өкмөттүн токтом долбоору менен дагы бул дагы бекитилет. Менде кыскача бүгүнкү күндөгү болгон маалымат, кыскача маалымат ушундай. Бардык пенсионерлерден суранып кетет элек, үйдө отуруп ошол почта кызматкерлеринин туура кабыл алып, ошону үйүңүздөрдөн алсаңыздар деп өтүнөт элек. Чоң рахмат. Медерес Оңгулович, эгерде мүмкүн болсо расмий тилде. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На сегодняшний день по состоянию на 1 апреля по республике насчитывается 670 тысяч пенсионеров с месячной потребностью почти 4 миллиарда сомов. Из них 55% получают через банковские учреждения, 45% через госпредприятие Кыргызпочтасы. По ситуации на сегодняшний день мы откроем финансирование 9 числа, и служба почты будет начинать развозить уже пенсию на дом с 10 числа. Через госпредприятие Кыргызпочтасы получатели пенсии свыше 300 тысяч, поэтому предстоит очень большая, колоссальная работа. Попросил бы всех отнестись правильно. По получателям через карточки, через банковские учреждения, на сегодняшний день, кто не сможет выехать или нет возможности выехать из дома, на сегодняшний день 257 посттерминалами банка РСК обеспечены почтальоны, 119 посттерминалами обеспечены АИЛ-банковские посттерминалами. Все пенсионеры будут получать дома все услуги. На сегодняшний день будут оставлять сотрудники Кыргызпочтасы. Кроме этого, есть у нас пенсионеры, определенная категория, количество людей, которые получали не через не через карточки, а через банки, но через кассовые учреждения. И эти пенсионеры тоже полностью смогут получить через сотрудников Кыргызпочтасы. На местах идут переговоры также с местными госадминистрациями об обеспечении доставки своевременной пенсии. Пенсия будет профинансирована в полном размере и в срок. Кроме этого, уважаемые телезрители, вчера был подписан закон об изменении на некоторые нормативные правовые акты, в частности, закон о государственном социальном страховании, где предоставляется страхователям, имеющим просроченную задолженность, отсрочки и рассрочки в порядке, определяемым правительством.
Кроме этого, пени и штрафные санкции на этот период, то есть на сумму недоимки, возникшие впоследствии обстоятельств непреодолимой силы, то есть на данный период пени и штрафные санкции не будут начисляться. В данный момент готовится постановление правительства, которое определит периоды и сроки. Также освобождаются от уплаты страховых взносов индивидуальные предприниматели. Тоже сроки и порядок определяется правительством. На сегодняшний день готовится постановление правительства об определении срока и порядка. Чоң рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда социалдык камсыздандыруу жана пенсияларды төлөө маселелери боюнча сөз кылып, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенгулович болду. Бүгүнкү брифингти Түз абудан ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп алдыңыздар. Уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня у нас в пресс-центре был в гостях председатель социального фонда Кыргызской Республики Ирсалиев Медер Эсенгулович по вопросам социального страхования и выплаты пенсии. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телекомпании и медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Спасибо вам.